A'udzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Jana akırkı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salamı jana salavattары bolsun. Assalamu aleykum urmatly musulman mertoganlarım. Biz gezektegi okuyabızdy ulantabız. Bir tanışım var. Kesibi montajcı. Zaman maptil menen aytkanda operator. Toylarda video tartады. Ошолдо сөз bir окуяга күбө болуп калды. Өзүнүн айтуусу боюнча адаттагыдай эле ислами эмес bir тойду видеого тартып, соң кассетаны той ээлерине таштап кеткен. Дисти алган той ээсинин дос балдары дароо көргөнгө ашыгышты. Көпчүлүккө маалым болгондо үйлөнүү тойдон кийин балага кубат болуу үчүн анын жанында чогулушат. Ошол чогулушка кечеги тойдо катышкан баардык балдар келишет. Той кассетаны коердон алдын балага жакын дос болуп чыккан бир жигит той жакшы деңгээлде өттү го, бирок кече тойдо фотоаппаратын жоготуп алдым. Баланча менен бийлегени чыкканымда бирөө алып кетиптир деди. Муну уккан достору ар кандай пла сөздөр менен ууруну каралап жатышты. Соң кассетаны коюшту. Эң кызыгы ошондон кийин болду. Камерада тойду толтуруп ортодо бийлеп жаткан кыз жигиттерди видеого тартаар экен, көрүп отурган досторунун назары бир нерсеге кадалды. Токто, артка жылдырчы, видео артка жылдырылды. Достордун баары эмне дешти билбей туруп калышат. Себеби видеодо фотоаппаратты уурдап кеткен жигит көрүнө берели. Кызыгы ал, ошол уурунун наамына эң жаман сөздөрдү айткан, ошол катарда олтурган күйөө баланын досторунун бири болуп чыгат. Телевизорду карап олтурган жигиттердин назары мына ошол доско каралат. Бул жагы эмне болгонун өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Урматтуу мусулман бертугандар, бир оператордун тарткан видеосуна уурулук кылганы түшүрүлүп адамдар арасында айыбы ачылып калса, кандай шерменде болот. Бирок биз кылып жаткан кыңыр иштерибизди Аллах Тааладан кандай жашырабыз? Ошол кылган иштерибизди эртең кыямат кайымда баардык инсандарга көрсөтүлүп берилсе, акыбалыбыз кандай болот? Аллах Таала мына ошол күндө шерменде кылбасын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.